Смартфон англис тилинен которгондо акылдуу телефон деген түшүнүк берет. Ал эми телефонду тандоодо көпчүлүктөр сырткы көрүнүшүнө карап эле сатып алышат. Кайсыл өлкөдө смартфон популярдуу болсо, ошону тандап алып, акыр аягы колдонууга ыңгайсыз болуп кыйналып калабыз. Тандоо тууралуу адистер эмне дейт? Бул келгенде эле көбүнчөлөр бул тышкы бетин карашат телефондун бул учурда. Бирок менин оюмча эң башкысы бул ички процессорун жана дисплейин караш керек да, эң башкысы. Азыркы учурда көптөгөн соц тармактар өнүккөндөн мен өзүмдүн айттыруу себебимден бул камерасында карап кетиш керек. Анткени жакшы сүрөттөрдү тартыш үчүн дагы. Дүйнө жүзү боюнча 3 миллиард 300 миллиондон ашуун уюлдук телефон бар. Демек, жер планетасынын калкынын жарымы уюлдук телефонду колдонот. Жыл сайын дүйнө жүзү боюнча 125 миллиондон ашуун телефон керектен чыгып ыргытылат. Ал эми уюлдук телефонун эң тез алмаштырган улут болуп корейлер саналат. Бирок Кыргызстанда да жаңы үлгүдөгү телефондун артынан түшүп көтөргөн замандаштарыбыз жок эмес. Азыркы учурда кайсы үлгүлөр модада? Бренд болуп аткан телефондор айтып кеткендей эле бул Mi телефону, азыр менин колумда турган бул Mi 8 деген модели, акыркы чыккан. Жана Samsung'тун модельдери көрсөк болот. Анткени биздин кардарлар жана биздин кыргыз жарандары бул телефондорго көнүп калышкан да. Ошондуктан бул телефон менен колдонгонго дагы абдан оңой жана жөнөкөй болот. Азыр биз сиздерге сыналгылардын акыркы үлгүлөрүн айтып берип кетели. Бул жерде менин жанымда LG компаниясынан OLED телевизор турат, 55 диагональ. Бул башка телевизордон айырмасы, бунун жоондугу өтө ичке кетет, 1 мм болот. Жана бул жерде органикалык пикселдер кетет да. Бул жерде 8000 пикселге чейин кетет бир жерде, жана 4К форматта бериши. Жана бул жерде динамиктери Dolby Atmos болот. Бул кинотеатрдагыдай звучание бере алат. Сизге үйдөн көрсөңүз, өзүңүздөр эле көрсөңүз болот звучаниясын, например. Жана дагы бул жерде галерея деген да функциясы бар да телевизордо. Бул жерден сиз картиналарды коюп койсоңуз болот, үйдөн, например, жана дагы өзүңүздүн сүрөттөрүңүздү да койсоңуз болот андан тышкары. Жана бул телевизордун да башкалардан айырмасы, мындай пульт кетет, Magic пульт деп. Сиз бул жерден абдан оңой болот жана жөнөкөй болот колдонуңузда. Бул жанакы компьютерда же болбосо ноутбукта эле мышканын ролун аткарат да.